Бул жашоодо адамга ар кандай сыноо берилет. Айрымдары аны көтөрө алса, кээ бири алсыздык кылат. Айтайын дегеним, мүмкүнчүлүгү жагынан бир аз чектелсе дагы өзүнүн жашоого болгон көз карашы, ага болгон аракети жагынан күчтүүлүк кылып, айрым дени карды сотуруп жалкоо болгон адамдарга үлгү боло турган кыздар туурасында бүгүн биз сөз кылабыз. Бүгүн дагы ушул иштеп, билим алып, бир нече ийгиликтерди багындырган жана мүмкүнчүлүгү чектелсе дагы көптөргө үлгү боло ала турган кыздар менен биргеликте ора албаган орох тандайт деген теманын тегерегинде талкуу кылабыз. Саламатсыздарбы? Бүгүн биздин студиябызга атайын алыскы Таластан, балыкчыдан келип көрсөтүүбүзгө катышам деген коноктор бар. Андыктан студиябызга келген конокторду дагы тааныштыралы ал үчүн Талас областык жаштар кеңешинин волонтеру Чолпонай Талантбек кызын, ошондой эле жеке ишкер Айжан Билекованы жана Кыргыз Ислам университетинин студенти Өмүркан Шермамат кызын, ошондой эле тигүүчү Гүлмайрам Алымбек кызы бүгүн биздин студиябызда. Ал эми бүгүн биз болсо сиздер менен биргеликте жакшы, жагымдуу маек курганга аракет кылабыз деп ойлойбуз. Келиңиз, Чолпонай, сизден баштайлычы. Мүмкүн болсо микрофонду колго алсаңыз. Бүгүн биз атайын сиздердин баягы жумушуңуздар, жетишкен ийгилигиңиздер, жашоого болгон көз карашыңыздар туурасында бир жагымдуу маек куралы деп турабыз. Анан алгач өзүңүз жөнүндө бир аз маалымат берип өтсөңүз өзүңүздүн баягы. Азыркы учурда Талас областык жаштар кеңешинде волонтермун. Жана дагы жаштар лидерлеринин квалификациясын жогорулатуу курсунда окуймун. Буюрса аяктап жатабыз 6-чы эме. Ошо азыр болсо проект жазып, проекттин алкагында жүрүп атабыз. Буга чейин кандай билимдерди алгансыз? Жогорку билим же болбосо дагы көп? Мен буга чейин Бишкекский колледж сеть связи телекоммуникацияны бүткөнмүн. Орто билимдүү сети связи связисткамын. Жана дагы ошо менен эле чектелип атам азырынча. Буюрса дагы. Демек, билим алууга болгон умтулууңуз өтө эле күчтүү экен, э? Азырынча өтө жогорку окуу жайга деп деле жанталашкан жокмун. Азыр болсо курста эле окуп атам. Курс көбүрөөк керек экен. Жогорку билимге албакка көп убакыт коротпой курстардан билим алсам ошол. Ошол алган курстун баардыгынан иштеп, мындай маянасы чыгып атабы? Ооба, азыр болсо биз ошол айтып кеткен жаштар лидерлеринин квалификациясын жогорулатуу курсунда окуп атабыз. Азыр болсо лидерликке кандай жеткенде тренер сабак беребиз. Азыр мектептерге 10-11 класстарга барып сабак берип, өзүбүздүн практика жүзүндө көрүп атабыз. Кандай болот экен? Коом кандай алып атат сиздердин иштеген ишиңиздерди? Жаштар өзгөчө. Аябай эле азыр жаштар менен иштешебиз. Талас областык жаштар кеңеши дегенден ал жерде жакшы эле кабыл алышат, позитивдүү отурушат, көп суроолорду берип, ал жактан мындайча айтканда пример катары көп болуп атабыз. Жолукчан болсок дагы, орусак дагы, бирок барып ошолорго сабак берип, наоборот алардан сабак бербей, наоборот биз сабак бергенибизге алар көбүнчө таасирленишет. Келиңиз, Айжан эже. Өзүңүз жөнүндө бир аз маалымат бериңизчи. Апам бар, атам өтүп кеткен, 4 тууганмын. Экинчиси мен ошо кичинекей кезимден колум иштебейт, бутум баспайт. Азыр Кудай буйрса 33 жаштабыз. Учурда эмне менен алек болосуз? Балыкчы шаарынын жаңы базарында бир кичинекей павильон ачканбыз, мусулманский. Дайым-дайым кийим кечени сатып атабыз. Демек, биз бизнесмен десек болот экен да сизде. Кудай буйрса жаңы эле ачтык. Жолдошуңуз барбы? Жолдошум бар. Ошо эң негизгиси, кол чабалар болсун. Келиңиз, Өмүркан, мүмкүн болсо микрофонду колго алсаңыз. Сиз дагы өзүңүз жөнүндө бир аз маалымат берип өтүңүз, таанышалы сизди. Улуу жаратуучубуз болгон Аллахтага чексиз мактоолор, сүйүктүү пайгамбарыбыз Мухаммад Хабиб Мустафа саллаллаху алейхи ва салламга, анын үй бүлөсүнө, сахабаларына саламдар жана салаваттар болсун. Аллахтын тынчтыгы жана берекеси, мээрими дайым сиздер менен болсун. Азыркы жерде иншаллах Кыргызстан Ислам университетинде 2-нчи курстун студентимин. Келечектеги теолог десек болобу? Иншаллах, Кудай буйрса. Жакшы. Окуу жагынан кандай болуп атат? Кандай ийгиликтерге жетишип атасыз? Мисалы, көпчүлүгү ар кандай курстарды окуп дейбизби, же болбосо коомдогу чоң бир кесиптин ээлери болгонго аракет кылышат экен да. Сиз диний бир илим алууну көздөп алган экенсиз. Себеби эмнеде? Жашоодо негизи адам гана болгондо жетиштиги, аябай бир чоң бир кесип тандайсың, кичинекей кесиппи?
ошол нерсе башка бир адамдарга пайда берсе, ал өзүңө гана эмес башка адамдарга да берсе, негизи жашоодо адам болуп жашоо аябай кыйын да. Дин адамды чыныгы бир адамдын нафсин тарбиялоого үйрөтөт биринчиденчи. Анан балким Аллах таала насип кылып өзүбүздү тарбиялап аябай бир эме кылсак, жакшы тарбиялап, жакшы өнүксөк. Ушул илим алуу жагынан канчалык деңгээлде таасирлендиңиз ушул илимди алып атканда? Негизи бизде күнүндө эле аябай бир жаңы таасирленүү, жаңы бир жаңылык болуп турат, сизде. Кудай берсе, анткени ар бир күндө бир хадис же болсо, кайсыл бир күнүнө бир аят, ар бир мугалимибиздин жүрүм турму же болбосо алардын айткан сөздөрү деле бизге чоң бир үлгү болот да. Жашоодо укпаган нерсебизди аябай бир жашоого үмүтүбүз чоң. Аллахка болгон сүйүүбүз жана динге болгон сүйүүбүз аябай артып, күнүнө эле аябай жаңы нерселер көп болот. Келиңиз Гүлмайрам, мүмкүн болсо микрофонду колго алсаңыз. Сиз менен дагы бир аз таанышып өтөлүчү. Сиз дагы бир өзүңүздүн үй бүлөңүз, өзүңүздүн баягы иштеген иштериңиз, окуган окууңуз болсо, ошолор жөнүндө бир аз маалымат бериңизчи. Мен тикмечиликтен сырткары мүмкүнчүлүгү чектелген жаш келин кыздардын организациясында волонтер болуп иштейм. Назик кыз деп аталат биздин организация. Биздин организациянын максаттарынын бири бул майыптарды жумушка орноштуруу, мүмкүнчүлүгү чектелген кыздарды жумуш менен камсыз кылуу. Ошо кыздын өзүнүн жөндөмдүүлүгүнө карап, ошого жараша ал адамга жумуш таап бергенге аракет кылабыз. Анан тренингтерди өтөбүз. Мен өзүм айтып кетсем, менин да жолдошум бар, жолдошум менен жашайм. Өзүбүздүн укатыбызды өзүбүз кылабыз. Ушундай. Эч кимге эч кандай түйшүктү эле жаратпайбыз го дейм. Биз баардыгыбыз өзүбүздөн, биз өзүбүзгө өзүбүз шарт түзсөк, бизде баары жакшы болот. Жакшы. Сизди биз мыкты тигүүчү катары деп чакырдык эле да. Учурда тигүүчүлүк менен да эмгектенесизби? Ооба, биздин организациядагы деген тигүүчүлүк бизде долбоор жазылган 2014-жылы эко баштык деп. Ал жерде жалаң табигый материалдар менен биз сумка тигебиз. Сумка, сумка, анан улуттук сувенир ушундай сыяктуу ушундайларды да тигебиз. Ошо мен заказга карап тигем алардычы. Кыргызстанда жүргөндө көбүнчө кайсы эмнеден кыйналасыздар? Адамдардын мамилесинен көп кыйналабыз биз. Мисалы мен жеке өзүмдү айтып кетсем, башкаларга балким башкача болушу мүмкүн. Адамдардын кылган мамилеси, ай бул мындай экен деп карап калышат. Ушул анан кийин акча беришет, тыйын беришет. Бул тоже мен туура эмес деп көрөм. Ошондой жеңил окат адамда жалкоо кылат. Базарга барсаң көбүнчө ошо элдер соода кылган адамда 20 сом, 7 сом, ушу 7 сом вообще жакпайт магачы. Кийин 7 сомдун маанисин билсем, кээбилер ошентип эметип беришет экен, мен келаткан бале анан интип кетсин, анан тигинтип кетсин деп. Туура эмес деп көрөм ушулардычы. 7 сом бербеш керек, 20 сом бербеш керек. Берсеңер 1000 сом, 2000 сом бир жардам бере турган бир акчалай болсо. Же бир жака алып барып келип, мисалы мүмкүнчүлүгү чектелген адамдар үйдөн чыкпайт. Көбүнчөсү. Салдырып, балким, салдырып келсин, кол менен чогуу. Чыкпайт. Киного алып барып келип, балким. Менде ушундай ситуация жашоомдо болгон. Ошо мен остановкада, коляскада отурсам, бир киши келип алып 20 сом берип атат. Жаш эле мындай бир. Уже курагы деле келип калган, бир 40 чамасы го. Мул эле адам экен, анан айттым, байке бул 20 сомуңузга эмне келет? Келип жаныма отурду, берип туруп, анан мен жаныма отуруп менден сөз сурагандай болду. Анан мен деле мүмкүнчүлүктөн пайдаланып 20 сомго эчтеке келбейт. Сиздин машинеңиз барбы десем, машинем бар дейт. Андан көрө киного алып барып келиңиз дедим. Же паркка алып барып келиңиз десем, менде андай нерсеге убактым жок дейт. Анан ушу 20 сомго анан кийин кандай ойлойсуз дейт. Мен сизге азыр 20 сом берсем аласызбы? Өзү анан кайра айтат, мага 20 сом эчтекеге жетпейт деп. Ошо сыяктуу эле да. Келиңиз Өмүркан, сиз да айтып өтүңүзчү, ушул балким сабакка баргандан кыйналасызбы, же эмнеден кыйналасыздар көбүнчө? Көйгөйлөрүбүз негизи балким диний чөйрөдө окугандыгым үчүн балким мен аябай деле анчалык деле сөз бербейм да, бирок баары бир айтып кетүү керек да негизи. Барып келүүдөн ага бир аз кыйналам негизи. Жанымда досторум менен чогуу барып келебиз, бирок ар кандай аябал болуп калышы мүмкүн. Мисалы, алар жок болуп калган учурлар деле болот. Мисалы, өзүм баргым келген учурлар же башка жака барып келгим келсе, сөзсүз бирөөнүн жардамына таянып калам да. Андай болбош үчүн эми азыр баягы атай бир методдор деле бар, бирок мен аны үйрөнгөнгө али жетишпедим да. Анан негизи шаарлардын көпчүлүк бир жерлеринде көз азиздер үчүн атай бир хотя бы бир светофор болсо да, алар мисалы бир Ошто бир эле жерде бар. Мен көп жерден эле байкадым, анан
Бишкекте балким бир эле жерден көргөндөй болдум. Ал атайба свети бар, өзү белги берип сигнал берип турат да. Могул жерден токтоп, могул жерден өтүү керек деген сыяктуу. Жосор бир кандайдыр бир мамлекеттик автобустарда мисалы могул жерге жеттиңиздер деп айтып турса дагы, биз балким өзүбүз барып келип үйрөнүүгө бир аз шарт түзүлмөк да. Анан өзүмдүн окуу жайымда болсо, алхамдулилла кыйла бир шарттар жакшы түзүп беришкен, бирок өзүм жазып өзүм эме кылганды окуймун да. Анан бирок бизге аябай бир илимге суусагандыгыбыз үчүн китеп жетишсиз. Мага аябай мисалы менде бир эле китеп бар да. Эмне китеп жетишсиз? Ошол жерде кандай китептер колдонсолардын баары менде жок да негизи мисалы. Демек ал мен билишиме караганда исламскийде ар бир китеп сатылат, Ооба, бирок алар мисалы центрлар сатып алышат, бирок мен аны сатып алышым мүмкүн, бирок аны сатып алган мен окуй албайм да. Анын үчүн атай бир өзүнүн бир метод бар. Точка түрүндө жазылган да ал. Ошондой ыкма менен чыкса дейсизби, ошол Ооба, эгерде мүмкүнчүлүк болуп калса аябай бир сонун болмок да. Себеби балким кийин деле ушул динге кызыгып келген көз аждар балким аны окумак. Менин көйгөйүм ошол эле негизи. Буюрса чечилет дейли. Келиңиз, Айжан эже, сиз дагы. Эми бизге баягы Алланын сунуусу экен. Эми бизде мындай ушу бизге ошол мүмкүнчүлүктүү чектелген кыздай көп эле балыкта. Мен өзүм балыкта жашайм. Эми мен окубай калганмын да. Мен өзүм 1-классда окуган эмесмин. Бирок мындай үйдөн алфе окуйм. Кудай буйруса шүгүр, Кудайга шүгүр билем анан ушу мүмкүнчүлүктүү чектелгендеги окуубозо дейм да. Үйүнөн окутуп. Үйдөн болсо да аракеттенип окуп алыптырсыз. Бул чоң ийгилик. Кол чабуулар болсун сизге. Келиңиз, Чолпон. Сиз дагы өзүңүз. Мен үчүн негизи жүрүү баары жерде алхамдулилла жакшы эле, бирок кээ бир учурларда болот. Пандус деген түшүнүк болсо керек барыңыздарда. Пандус деген бар. Кээки жерлерде пандус жок болсо да лестницасы бар, бирок кармоочу жок. Көп жерде ошол жерден биз буюрса ошол жөнүндө проект жазганбыз. Ошол проектибиз өткөн. Ошо пандус мүмкүнчүлүгү чектелген балдарга, атайын ушундай көз азиздерге, балдак менен баскандарга, же болбосо эмелерге, коляска менен жүргөндөргө ушундай пандус киргизип бергиле, УКСК стандарттык түрүндө киргизели депбиз. Буюрса бул ишке ашып атат Таластын жергесинде эле. Ал эми Кыргызстанга чыксак, балким мүмкүнчүлүгү чектелген адамдардын бир кандайдыр бир көйгөй чечилбесе да, балким үстүртөн оңойлотконго аракет кылып атабыз да. Бир жагы болсо да, бир жагы чечилет деген ойдобуз. Бул жерден көп көйгөй айтылып кетти, менде көп идея пайда болду да. Буюрса ошону ишке ашырабыз деп ойлойбуз. Демек сиз бул жактан угуп алып, эми проект кылып жазасыз. Иншалла. Эми бул жерде көйгөй айттык. Бир аз маана түшкөн сыяктуу болду. Бирок ошентсе дагы ийгиликтер бар да адамдын аркасындачы. Ийгиликтериңиздер жөнүндө айтып өтүңүздөрчү. Кандай ийгиликтерге жетиштиңиздер? Полиграфия лоу спринтте иштечүмүн. Ал жакта дизайнер болчумун. Анан ал жактан өзүмдүн үй бүлөлүк себебиме байланыштуу кеткен болчумун Таласка. Ал эми ошол жактан болсо эме полиграфия лоу спринт деп дагы ачтык Таластан. Иншалла алыбыз өтүп кетти проектибиз. Эми ал жактан болсо 10 мүмкүнчүлүгү чектелген балдарды ушу полиграфический услуга менен өздөрүнүн товарларын сатып, дизайнер эме кыла турган, компьютер менен иштей турган, үйрөнө турган ушундай бир окуу жай, чакан окуу жай ачабыз деп атабыз. Окуучулар болсун. Эжен эже, оңой менен адамдар бизнесмен боло албайт да. Биз эптеп акча эсептегенди гана билебиз. Бирок сиз чоң бир бизнесмен болуп атасыз да. Бул да болсо бир чоң ийгилик дейбиз. Кандай болуп атат соода? Эми азырынча элдей көнүп атат. Өзүңөр билесиңер, жаңы базарга балыкчыда көп эл бара бербейт, эски базар барат. Ошонан эми Кудай буйруса эл көнөт деген ойдобуз. Иншалла ниеттебиз. Анан Кудай буйруса бул балыкчыдан дагы өзүмө окшогон эки колу иштеген, бирок эки көзү басып аткандай көп. Кудай буйруса соодабыз жакшы жүрүп кетсе, аялдайдын сүннөт жоолугун, анан эркектейдин сүннөт кийимин тиктейгенге аракет кылабыз деп ниет кылабыз. Демек тигүүчү цех ачасыздар. Ошондой ниеттебиз. Кудайым буйруса. Кол чабуулар болсун. Ишке ашып кетсин сиздин. Илимди бардык эле адам ала бербейт, сиз айткандай.
башка жака атташы мүмкүн, бирок илим алуудан айрымдары баягы кооптонот, коркот дегендей. Бирок сиз өтө батырлык кылып атасыз да. Ушул илим алуу аркылуу кандай ийгиликтерге жетиштиңиз? Канча пара жаттап койдуңуз, же болбосо кандай? Чынында илим алуунун өзү эле бир чоң ийгилик да, эгерде Ооба да. ал негизи канча бир хадис же канча бир аят жаттоодо деле эмес, мааничи, бирок албетте анын да даражасы аябай жогору, бирок ошонун кайсы бирине кандай деңгээлде амал кылып аны жашоодо кантип ишке ашырып жасап жаткандыгынын өзү бир ошол ага кандай түрдө жашай алсаң, ошол амал кыла алсаң, Аллах Тааланын алдында даражаң аябай жогорулайт да. 2 жыл болду бул жерде окуганыма. Ооба. Исламды бир аз болсо тааный баштадык. Субханалла, бирок араб тили биздин факультетибиз негизи араб тилиден, шарият факультети да. Араб тилиден бир аз устаздар, мисалы, араб мугалимдер келип сүйлөсө эле уже түшүнө баштадык да. Кадимгидей эле, мисалы, кээ бир тексттерди которобуз. Ар бир жатталган хадис аятыбызга аябай биз жаттадык, которуп өзүнчө чыгара алатабыз деп өзүнчө сүйүнөбүз. Анан негизи Куран жаттоонудагы максат кылгам, бирок бул Ислам университетинен сырткы аркы береме да. Анан аны да иншаллах бүтүрөйм деген ниетибиз бар 1 жылдын аралыгында. Анан Кудай буйрса аны бүтүрсөк, иншаллах балким көз айздар үчүн атай бир медреселер ачылаттыр. Же болбосо кандай болсо деле насибиз кайсыл жерде болбосун, ошол жерде иштеп калганга иншаллах мүмкүнчүлүгүбүз бар да. Аллахтын Демек иштейин деп аракет кылып жатасыз, Жакшы, жакшы болсун. Келиңиз. Кандай ийгиликтерди багындыңыз? Мен тигүүчүлүккө негизи кичинекейимден эле кызыгып келгем. Үйдө шартка байланыштуу эчтеке чыкпагандыктан отуруп алып, эмне кыласың, бекерчилик болгондочу. Айжан айткандай, билим деңгээли бизде өтө начар. Мен деле үйдөн окудум, үйдөн окуганга деле мен канааттанбайм. Эми жоктон көрө жогору деңизчи. Ошол убакта үйдө бош болгондон анан акырындан тигип үйрөнүп, анан ошол жакта бир цехке жумушка кирип калып, 5 жыл цехте иштедим мен. Кийин анан организацияга да келип калганымдын негизги себеби ошол болду. Эмне кылганды билесиң. Мен деле алар менен байланышканда айтат, эмне кылганды билесиң. Мен тиккенди билем десем болду деп анан атай ошол проект жазылды. Сизге мисалычы тигичилик жагынан үйрөнөм деп, сиздин шакиртиңиз болом деп барса, үйрөткөнгө чоң мүмкүнчүлүк бар экен да. Мүмкүнчүлүк бар, ооба. Жакшы эле тажрыйбалуу болуп калды. Ооба, болмок. Кээ бир моменттер бар, ошо маселелер деле чечиле турган болсо. Мисалы биз деген дайыма такси менен жүрөбүз, айрыкча мен. Такси менен жүргөндүктөн таксиге өлө акча көп кетет, аябай эле акча көп кетет. Ошо транспорт маселеси эле чечилсе, мен үйрөткөнгө бекер деле макулмун да. Ошол эң жетишкен ийгиликтерим, анан ийгиликтеримдин бири бул өзүмдү өзүм жеңгеним. 18-19га чыгып баштаганда уже чөйрөнү аралашып, аны муну көрүп баштаганда аябай эле чүнчүйсүң мындай акыбал мененчи. Элдерди көрүп, уже чөйрөнү тааныганда, неге мен мындай, ушундай суроолор башталат. Неге мен тигиндей, неге мен башкалардай эмесмин. Ошонун баарын жеңип өтүш, ошонун баарын өткөндөн кийин анан жашоом бир башка нукка бурулат да. Анан сиз айткандай, күрөшүш керек, иштеш керек, барып каклашыбыз керек какча жердин баарына. Биз барыбыз депчи. Уялбаш керек. Биздин мүмкүнчүлүгү чектелген адамдар көп уялат. Уялат, чыкпайт үйдөн, отура беришет, анан айтат мамлекет тигинтпейт, анан мамлекет тигинтпейт, жашообуз мындай, жашообуз тигиндей. Өзгөрөт, чыгыш керек. Мына биз силерге келдик, эми силер деле биздин жагдайыбызды көрүп атасыңар. Эмки келгенде уже шарт болот деп мен толугу менен ишенем. Көрүңүз, ушундай да, ошон үчүн биз чыгышыбыз керек. Бардык нерсе адамдын өзүнөн. Биз бай ишиңиздер жөнүндө билип алдык, өзүңүздөр жөнүндө маалымат алып алдык дегенде, эми мага бош убактыңыздарда кандай эс аласыздар? Биз сиздерди мыкты ишкер катары чакырып алдык да, аябай иштерман адам катары мен сиздерди көрүп ушунчалык таасирленип атам, ушунчалык ийгиликтерди багындырып коюшкан экен депчи. Сиздер мисалы бош убакыт болобу сиздерде же аябай иштермансыздар? Бош убакытта эмне кылып эс аласыздар? Турмушка чыккандан кийин бир аз бош убакыт пайда болду. Ага чейин 2 организацияда иштеп, Ишөө, Швея, 3 жумушта иштеп атыптым катары менен. Вообще убактым жок болуп аткан андачы. Кийин анан турмушка чыккандан кийин жолдошум кичине ылдамдыкты азайт дегенден анан азайтып ошондо үйдө бош убактым болгондо үйдүн иши менен эле биз мисалы ойлошот, сен кантип тамак жасайсың, кантип кет жуйсуң. Ошондойлорду мен с удовольствием үйгө чакырам, келгиле көргүлө. Демек үйүңүздөргө ошондой мүмкүнчүлүк бар, түзүлгөн, бар. Өзүбүз ыңгайлаштырсак болот бардык нерсени. Мен баарын жапыс кылып, коляскама туралап, жерге отуруп алып жасаганга мүмкүнчүлүк ушинтип түзүп. Үйдүн ичинде окат кылам, анан көбүнчө уктаганга аракет кылам. Уктаганда ооруну сезбейсиң.
Билесиз, исламскийде аябай окутат. Эртең менен барып, кечинде келишет да. Бирок сизде дагы болсо керек бош убакыт, эс алуу күндөрү. Көп эле убактыбызды ошол сабак менен эле өткөрөбүз. Анан Эс алуу учуруңуз. эс алуучубузда көбүнчө эле мисалы жаратылышка чыгуу да өзүнчө бир ибадат дейт го. Ошол жаратылышка чыгып, ал бул Аллахтын жараткан аябай бир кооздуктар деп суктануу менен бул канча бир намаз окугандан дагы сабап аябай күчтүү болот экен да. Анда мен аябай сергип, ошончолук бир дагы да иманың күчөп болот да. Андан сырткары дагы талимдер болот. Иманыбызды, рухубузду дагы азыктандыруу үчүн ошол жактарга барабыз. Турмушка чыкканым 1 жыл болду. Былтыр жайында Озон убагында үйлөнгөнбүз. Жакшы. Ошо. Бош убактыңызда эмне менен алек болосуз көбүнчө? Эми бош убакта Кантип эс аласыз? китеп окуйм. Үй жыйнайм. Элдер таң калат. Бул кыз эчтеке кылбайт болот. Коляскада отурсамчы. Бирок Кудайга шүгүр, колум жакшы иштебейт, бирок мындай тамак кыйнап жасай албайм да. Калган үй жыйнайм, пылесостойм, чампандаңды сүртөм, кий жууйм дегендей. Мыкты кожойке турбайсызбы? Келиңиз, Чолпон. Мен бош убактымда Сиз азыр эле бош убактым пайда болуш керек, бирок чын эле буга чейин таласка баргандан кийин аябай проекттер менен жүрүп окуп, үйгө токтобой калган күндөргө чейин болду. Ал үчүн үйдөгүлөрдөн да тил угуп жүрдүм. Азыр болсо талаш эргесинде болгондон ал жакта азыр фасоль деген түшүнүк бар. Алар маамда эртең менен кеткенде шашпай туруп эле үй бүлөлөрдү жыйнап, тамак жасап, кыйынчылык деле жок. Бирок мен жалкоорок кемежелерге караганда. Оралбаган орок кандайт деген теманын тегерегинде талкуу кылып жатабыз. Кызыктын баары алдыда болот. Бир нече кызыктуу маектер, суроо жооптор болмокчу. Андыктан бизден алыстабай туруңуздар. Кошумча балким мындай дейинчи, кандай биз билбеген таланттарыңыздар, же болбосо өнөрлөрүңүздөр бар да? Photoshop кылып, же болбосо дизайнер бир нерсе ойлоп табып, ойуна логотип түшүтүп эметем. Бирок көбүнчө андай деле эч нерсеге деле кызыкпайт экен. Просто жумушка барам келип, ушинтип эле күндөр өтөт азыр. Сиздин кандай талантыңыз, же болбосо өнөрүңүз дейбизби бар? Мен Кудайга шүгүр көп нерсеге ашыгым бар деп мактанып койбойм. Бирок колум иштебейт жакшы. Ошон көп нерседен аксап калам да. Бирок эми баспайм, колум иштебейт эле отура бербестен. Эми баягы коомчулукта биздей адамдар көп эле да. Мен өзүм билем, балыкчы да көп эле. Анан калган кыргызстанда деле көп эле болуш керек да. Анан ошол колум иштебейт, бутум баспайт деп отура берсең дагы такыр отуруп каласың да. Анан колум иштебесе эмне экен деп кичине элге аялашып, көчөгө чыгып дегендей да. Кошуна колоң менен сүйлөшүп дегендей. Ошонун алек болом. Мен экөөңүздөргө суроо заткым келип атат да. Бул жерде жолдошторуңуздар бар экен, жакшынакай, иштешет экен. Анан эмнеге иштеп атасыз дейм да. Мисалы, билмейм, сизге суроо жатайынчы. Туура ушул суроону берип кеткениңизге ыраазычылык билдирип кетем да. Бул абдан маанилүү нерсе. Адам деген менимче төрөлгөндөн кийин, бул жашоого жаралгандан кийин бир жолу бар да, анын дагычы. Анын жолуна дагы кошумча жолдор бул турмушка чыгуу, жумушка орношуу, ушул сыяктуу эмелер кетет да. Анан эгер мен азыр турмушка чыктым, жолдошум бар, мени багат деп үйдө отуруп алсам, мен анда түнчүп кетем. Буга чейин мен үйдө отурдум, 22 жашыма чейин үйдө отурдум, 21 жашыма чейин. Ошончо убакта отурганым нечет го дейм да. Чоң иштейсиңерби? Жок, жолдошум өзүнчө иштейт, мен өзүнчө. Анан үйдө отура бергенде деградация деген түшүнүк бар. Өзүңдү өзүң жеп баштайсың да, мен ушундаймын, мен мындаймын, анан башка бирөөнүн артыкчылыктарын көрүп баштайсың да. Ай, бул мындай кылат экен, бунун буту басат, ошон үчүн менин бутум баспайт, ошон үчүн бул деңгээлге жете албай калдым.
Бул деген өзү менен өзүнүн иштеш да. Ошон үчүн көчөгө чыккан болгондо маанилүү деп айтам менчи. Кесиптештер менен кандайсыздар? Кесиптештериңиздер кандай? Менин кесиптештерим деген майыптык дегенди билишпейт, өздөрү ошондой болсо дагы, мүмкүнчүлүгү чектелген адамдар болсо дагы. Жалаң ушундайлар Ооба, мүмкүнчүлүк биздин чектелгендер. организация мүмкүнчүлүгү чектелген кыздар, келиндер бар. Кыздар аябай шаңдуу мендечи, ошолорго жараша мүнөзүм да кичине шаңдуураак го деп ойлойм. Дайыма тамашалашып сүйлөшүпбүз, жолукканда оору жөнүндө сүйлөшпөйбүз. Катташып турасыздар да, Ооба, дайыма. проекттер менен аларды мен чакырам, бирок акыркы убакыттарда бутум ооругандыктан байланышып чакыра албай атам, бирок күтүп атышат, сен качан оромо жасап бизди чакырасың, сен оромоңду күтүп атабыз деп. Демек тамакты жакшы жасайт окшойсуз. Оромону жакшы жасайм. Жолдошум оромо жакшы көргөндүктөн да оромону жакшы кылам. Азаматсыз. Биз дагы конокко барсак чакырасызбы? Ооба, албетте, келиңиздер. Сиздин оромоңузду жеш үчүн барбасам ушу. Буюрса. Келиңиздер, урматтуу телекөрүүчүлөр, бүгүнкү биздин конокторубузга дагы коомчулуктан бир нече суроолор келген, жооп алганга аракет кылалы. 6 саны аман туруп, өзүнүн жашоосуна нааразы болгон адамдарды көргөндө биринчи эмнени ойлоносуз дейт? Биринчи мен шүгүр келтирбейт деп ойлоном. Анткени такыр, мисалы үчүн мен мындай деп ойлойм, менин эмем бар. Мисалы үчүн мен басып жүргөн адам мени көрүп шүгүр кылсын. Мен коляскада отурган адамды көрүп шүгүр кылайын. Коляскада отурган адам жаткан адамды көрүп шүгүр кылсын депчи. Бири-бирибизге көргөн сабакта бул дүйнөгө келгенден кийин биз бири-бирибизди көрө эле үйрөнүп, ошол жактан эме кылабыз да. Мен мындай өзүн пессимист кылып, өзүн такыр жемелеп басып салган адамдарды такыр түшүнбөйм. Түшүнгүм да келбейт. Анткени бул жашоо баарыбызга бирдей, баарыбыз бирдей келгенбиз. Аллах Таалам только биздин жүрөгүбүзгө карайт. Ошон үчүн эч нерседен тайманбай, алдыга эле жылыш керек. Анан мен мындай, мен андаймын деп отура берген адамдар менин оюмча бекерчи. Коомубузда жалкоо адамдар көп, өзгөчө дени карды соолор. Бирок ошентсе дагы мен сиздер менен таасирленип жатам. Үлгүлүү айымдарсыздар, азаматсыздар. Эми ошол жалкоо адамдарга карата кандай ой пикирдесиз дейт? Өзүм жалкоолукту жаман көрөм. Эми баягы биз деле жалкоо болсок жатып алмакпыз. Эшиге деле чыкпай, элдин көз карашы башкача депчи, бизге койгон башкача деп. Жатып алган өзүбүз чөп кетебиз. Ошон үчүн жатпаш керек, элге аялашыш керек. Жалкоо негизи эле жалкоо болбош керек да, басабызбы, баспайбызбы, кичинекей болобузбу, жаш болобузбу, кары болобузбу, жалкоо болбош керек. Жакшы, келиңиз, Өмүркан. Сиз исламскийди окусаңыз, демек Куранды жана хадистерди жакшы билсеңиз керек. Балким аяттардан айтып бересиз же хадистерден айтып бересиз. Адам баласынын кандай максатта жаралуусун Аллах Таала баяндап мындай деди да. Астагфируллах. Ва ма халактул джинна вал инса илля лиябудун. Мен адамдарды жана жиндерди өзүмө бир гана ибадат кылуу үчүн гана жараттым деп айтты. Мен ушул мезгилге чейин динге келе электен алдыңкы жашоомдо бул эжелер сыяктуу чын эле аябай жашоодо өз ордумду издегем да. Кандай болсо, мисалы адамдар өзү эмне максатта жаралган, адам баласы чын эле эң бир негизги жаралуу максатыбыз Аллахка ибадат кылуу үчүн экен да, Аллахка кулчулук кылуу. Илимин эмне үчүн алабыз, аны тануу үчүн да. Ар кандай бир илим тармагы болбосун, ал диний болобу же башка бир чөйрөдөгү илимдер болобу, ал баары эле түпкү тег барып туруп Аллахка такалат да. Ошолордон айырмалап мен мисалы ушундай болуп жаратылдым. Эмне максатта биздин адамдарга кандай бир оорчулугубуз түшүү үчүн гана жаралганбызбы деп аябай бир андай түшүнүктөр болбогондугу үчүн ошондой ойлогонмун да. Мисалы ата-энеме бир аз көбүрөөк муктаж болуп калат экен, анан алар кайсы бир муктаждыгымды бүтүрүп жатса, анан ойлоп, анан андай мен кандай максатта жаратылган экенмин, аларды кыйноо үчүн жаратылдымбы деп ошондой бир ойлор келген да. Бирок алхамдулилля, Аллах Таалам динди таанытты, өзүн тааныткандан кийин бир ойлор келди. Аллах Таалам бизди дени соо кылып жаратабы же ушундай бир кандайдыр бир кемчиликке ээ болобузбу, баары бир деле Аллахтын колубузда. Ай сайын алган айлык акыңыздар өзүңүздөргө жетеби дейт. Канча айлык аласыз мүмкүн болсо? Мен айлык албайм. Мен муктаждыктарымды эле төлөп беришет. Жол киремде болду. Мен ошого ыраазымын. Мен ушу биздин өзүнүн ушу мүмкүнчүлүгү чектелген адамдарга тийип аткан пайда, келтирип аткан пайдам үчүн ошого ыраазымын. Ошондуктан мен айлык албайм. Проекттерде деле көбүнчө ошондой болот. Расходторубуз деле чыгымдарыбызды чыгарып берет.
ал беле кайра эле өсүп эле жол көрөбүзгө ошол тарапка эле алып барып атам. Бизди да өзүнүн ырыскыбыз менен жараткан чыгар. Алла таала анан ачка калбайбыз деп ойлойм биз анчалык. Жакшы, дагы бир 2 суроо берем, буюрса көрсөтүүнү жыйынтыктайсыз ошо менен. Мыкты айым же болбосо мыкты жубай, ошондой эле мыкты кыз болуш үчүн эмнеге басым жасайсыңар жашоодо? Ой, эмнеге басым жасайбыз? Мен мисалы өзүмдүн жашоомдон алсам, мен өзүмдү өзүм тарбиялап, өзүмө басым жасайм. Өзүмдүн күчүм эмнеге жетет? Өзүмдүн күчүм кайсыл тарапка жетет? Өзүмдүн күчүм жетпеген нерсени мен албайм. Түшүнүгүмө жараша да, эмнени түшүнө алам мен, ошо түшүнгөн тарабымда карап кеткенге аракет кылам, бирок ошондой эле мен башка жакка да толугу менен ачыкмын. Мисалы, акыркы турмушка чыккандан кийин дин тарабына көбүрөөк басым жасап келатам, ушуну окуп келатам. Намаз окуйсузбу? Жок, намаз окубайм. Неге дегенде бул убакка чейин мен намаз окуганга деле мындай мүмкүнчүлүгүм билбейм болдубу болбодубу. Анткени больницадан үй болуп атып эле. Ошол мен үчүн жакынкы арада ачылыш нерсе ушул болот деп ойлойм да. Бул жашоонун маңызы ошол тарапта жатат деп мен билем. Негизи жүрөгүм менен туюп сезем. Бирок аны дагы туура ошол жолдо жүрүш үчүн билим алып, биринчи окуп үйрөнүш керек. Ал тарапта дагы толтура агымдар бар, туурабы? Ооба. Ошо өзүнүн туура бир жолуну тандаш үчүн менимче билим маанилүүрөөк азырынча. Демек, буюрса сиз дагы келечекте намаз окуп, билим алып, ушул жолго чыгасыз. Колчолор болсун сизге. Келиңиз, Айжан эже менен биздин чолпонго да суроо заткым келет. Бизде Өмүрканго өтө илимдүү кыз экен да. Ушунчалык таасирдүү нерселерди айтып атат. Сиздердин ушул динге кирүүңүздөргө ким себепчи болду? Канча жыл болуп калды ушул? Биз намаз окуп жүргөнүбүзгө 10 жылга жакындап калды. Уктуңузда эле, укпадыңызда эле Алимжан деген устат бар болчу Бишкекте. Ошо мындай мусулманский тибетинен көрчү. Анан ошока Кудайдын буйругу менен келип калып, ал кезде айылда жашашымын. Келип калып, ошока Кудай таала мага себепчи кылды да. Демек 10 жылдан аштыр окуганыңызга. Жакшы, өтө жакшы. Келиңиз, чолпон, сиз дагы айтсаңыз. Мен биринчи курстан бери эле окуйм, иншаллах 5 жылга карайып калды окшойт. Мен себепчи болгонум, мен шаарга келгенде квартирага кирген болчумун. Ал квартиранты эжебиздин буту тоже мүмкүнчүлүгү чектелген болчу. Хатын окуйм башчы намаз окуйт, үй бүлөсүнүн бардыгы. Анан мага айтты, сага эмне жетишпейт? Бардыгы бар, бардыгы жакшы, альхамдулилля деп туруп намаз башла деди. Мен эч кандай эмеде оюмда деле жок болчу. Анан бир жуманын ичинде намаз жаттап, 5 мал намазга жыгып, андан кийин эле кантип жолук салынганын билем. Аябай бат болуп кетти бардыгы. Альхамдулилля кийин жакшы. Жакшы, колчолор болсун. Эми мындай кылалы, ушунчалык таасирдүү сөздөрдү айттыңыздар. Жалпы көрүүчүлөргө кайрылуу иретинде, балким сиздер сыяктуу мүмкүнчүлүгү чектелип, бирок өзүн басынтып, үйдө олтура берген айымдар балким телевизор аркылуу көрүп туруп, ушундай бир сиздерден таасирленип, сиздерге балким шакирт болуп барып, сиздер менен чогуу иштеп, ошондой умтулгула деген максатта, ошондой эле өзүңүздөрдүн келечектеги максаттарыңыздар жөнүндө айтуу менен биргеликте көрсөтүүнү жыйынтыктайсыңыздар. Келиңиз, чолпондан баштайбыз. Мен үйдө отуруп өзүм жемелей берген адамдарга айтат элем, эч убакта андай кылбаңыздар. Бул жашоо сыноо эле. Эң чыныгы жашоо акыретте болот. Бул жашоодо 60-70 жыл жашасаң деле бардыгы көз ирмем, бат эле өтүп кетет. Кыйынчылыктар боло берет, кулап түшсөң тизеңди күбө кайра алдыга карай басыш керек. Эч нерсе болбойт. Мүмкүнчүлүгүм чектеп калды эле көз агып ыйлаган, мен такыр түшүнбөйм. Анан көрө билим алып, азыр мүмкүнчүлүк толтура. Интернет аркылуу деле алсаң болот. Ар бир адамда уюлдук телефон бар. Ошон үчүн үйдө отуруп, максат коюп дуа кылса, Аллах таалам бардыгын берет. Аллах таала менден гана сурагыла, мен берем деген болчу. Ошон үчүн Аллахтан сурасак, бардыгы болот. Мен балалуу болбойм, же мен турмушка чыга албайм дегенден да алыс болуш керек. Анткени Аллах таала мен жалгыз, барыңар түп менен деген болчу. Ошон үчүн Аллах таалам баардыгыбызды жакшы жолго Жолдошуңуз барбы? Жок, азырынча. Буюрса болот дейли. Чоң рахмат. Кийинкиде жолдошуңуз менен биздин эфирге келүүнү Кудай насип кылсын. Айжан эже, сиз дагы жыйынтыктап коюңузчу көрүүчүлөрүбүзгө. Эми бизге окшогон мүмкүнчүлүгү чектелген бала кыздарга, байкелерге, кыргызстандыктарга айтарым,
эми баспайбыз, колубуз иштебейт, эчтекеге жарабайбыз деп отура бергенде да ал нерсе вообще болбойт. Анда чөгүп кетесиңер, антип жатпагыла. Мына мен Кудайга шүгүр 10 жылдан бери намаз окутпуз. Анан мына баягы Кудай дегенди Кудай коюп калтырбайт экен. Ооба. Думушка чыктым былтыр, мына 1 жыл болду. Эми көптөрү баягы көчөнөн минтип айтышат да. Баягы жолдошум мени айбей сүйлөп багат да. Көчүп алып чыгат, антип мынтип. Ушундай баягы элдин көз карашы аябай башкача көз карайт да. Анан элдин көпчүлүгү эми кайындашыңбы же эжеңби деп сурай беришет да. Жолдошумачы. Анан жолдошум жок, мен мастуратым дейт. Анан ушундо баягы иштейинен таң калып калышат да. Бирок баягы сыртынан менин көзүмчө айткылай келбейт да. Анан күлүп эле кээде жолдошума сурайт экен. Оор эмеспи, аяңыз баспайт экен, колдо иштебейт экен депчи. Анан жолдошум жок, Кудайга шүгүр. Эми мага Кудайым берген жекеме жазган кызы ушул дейт. Анан ошо эми айтарым, үйгө жата бербегиле. Эми Кудайга шүгүр ушинтип бизден башка деле вообще жаткандай бар да. Алтысан аман жатып эле жалкоолук кылгандар деле бар. Анан эми ага караганда бизге Кудайга шүгүр. Мен өзүм баягы кичинекей кезимден мага апамдар деген сен баспайсың, жумушка чыкпайсың дечи да. Бирок мен ошого көп моюн сунчумесин да. Баягы ичимен жумушка чыгам. Мен баскандай эле адамдаймын дечимин да. Бирок Кудайга шүгүр, Кудайым ошону берди бизге. Шүгүр. Сизди алып бештеп баккан жолдошуңузга кол чабуулар болсунчу. Келиңиз Эмиркан, сиз да жыйынтыктап коюңузчу. Бая эле айтып кеткендей, негизи адамдын жаралуу максаты Аллахка гана ибадат кылуу үчүн болсо, демек ал ибадат дегенде бир гана намаз окуу же ораза тутуу эмес да. Ар бир ибадаттын өзүнүн бир мааниси, анын адеп ахлакка чакыруучу бир кооз, бир аябай бир касиеттүү сыпаттар бар да. Мисалы намаздын өзүнчө, оразанын өзүнчө да. Анан өзү сыяктуу гана адамдарга эмес, жалпы эле адамдарга айтып атам да. Негизи биздин жаралуу максатыбыз именно мисалы көз аждар болсо, мүмкүнчүлүгү чектелгендер болуп алар бөлүнүүнүн деле кереги жок. Мисалы өзүм аразы деле мисалы менин досторум бар да, баягы көз аждарчы, алар менен мектепте чогуу окуганбыз, алар азыр айтышат, бир окуу жайды бүтүп алышып, бирок эми иштеш керек, же болбосо турмушка чыгыш керек дейт да. Бул жөн гана бул дүйнөнүн гана адамдын жашоо тиричилигинин мыйзамы ушул эле экен да. Бирок эгерде Аллах таалам кааласа, бизди жылдыздар сыяктуу эле жупсуз коюп коймок да, эгерде кааласа, же болбосо башка бир жолдор менен. Бирок бир гана адамды ушул нерсеге муктаж кылып эме кылып койгон экен. Бирок табияттын эле мыйзамы экен деп ушундай кылыш керек. Андай болбосо биздин жашообуз бүттү деген сыяктуу үмүтсүздөр деле болот да. Биз турмушка чыга албадык, же болбосо иштей албадык, эми анын жашоонун кереги жок деген сыяктуу эле. Жок, бирок жашоодо адам болуп жашоонун өзү бир кооз нерсе. Анткени Аллах таалам бизге канча бир рызкы берсе, же болбосо тагдырыбызга эмнени жазса ошол нерсе болот. Иншаллах мен да жашоодо максаттарым аябай көп эле, иншаллах. Мен айтарым, баары убактылуу. Анан кандай болсо ошондой кабыл алыш керек. Ошол мен эки нерсени эме кылам да. Бул баспай калып, анан жатып алып, ушунун баары ошо кабыл албагандыктан. Мен мындай болбошум керек болчу деп өзүн өзү жемелей берет. Ошону кабыл алса эле адам кыймылдайт да. Мындай жашоодо бирдекени түшүнүп баштайт. Анан ал нерсе ушул коляскада отурганы, төшөктө жатып калган бул баары убактылуу. Бунун баары бир күн болсо бир күн бүтөт. Жашообузда бүтөт. Ошондуктан бунун баары убактылуу деп эле алдыга кыймылдап аракеттене бериш керек. Анан бүтүн бөлүштүн кереги жок, мүмкүнчүлүгү чектелген мындай адамдар деп анан биздин коомчулук биз менен көбүрөөк аралашса, биздин студенттерибиз, биздин жаштар биз менен көбүрөөк аралашса, биздин жашообузга кызыгып, баарыбыз ошондой тең кетет элек да бул жашоодочу. Бизди бул дүйнөгө алып келип себепчи болгон апаларыбызга Алла разы болсун. Айткым келет, баарыбыздын апаларыбызга, өмүрлүк жолдошторубузга, бүт туугандарыбызга Алла разы болсун.
Жакшы, жакшы. Кол чабуулар болсун. Атайын келип убактыңыздарды бөлүп, өзгөчө алыстан, таластан келип алып ушул көрсөтүүгө катышып, мыкты маек куруп бергениңиздер үчүн сиздерге терең ыраазычылык билдирем. Чоң рахмат сиздерге. Көрсөтүүбүзгө келип маек куруп берген кыздардын сөзү көпчүлүккө таасирдүү болду десек жаңылышпайбыз. Себеби 6 саны аман туруп дагы жашоосунан нааразы болгондор арабызда жок эмес. Андыктан ар бир күнүңө жана көрүп жаткан күнүңө дагы шүгүр келтирүүнү унутпаңыздар. Ушуну менен чийирдин бүгүнкү көрсөтүүсүн аяктайбыз. Саламат калыңыздар. Биздин чийир, сиздин багыт.